Бийлик өз каршылаштарын элге жаман көрсөтүү үчүн кылмышкерлерди каармандарга айландырууда. Мурда Өмүрбек Текебаевди каралоо үчүн түрмөдө отурган Абдулла Юсуповго чейин кирип барып, маек алдыргандары элдин эсинен чыга элек. Жакында эле 30 миллион сом мурдап, күнөөсү далилденип, учурда жазасын өтөп жүргөн Раушан Айткулова мамлекеттик каналдардын каарманына айланган. Меня освободили именно потому, что у меня есть маленький ребенок. У меня Булот все рвался спросить. Я хочу сказать, что на сегодняшний день у меня статус осужденной. У меня остался срок без применения амнистии 1 год, который я не отбыла в женской колонии. Эгер бүгүн болсо сотко кол көтөрүп, камакта жатып чыккан Аманбол Бабакулов маалымат жыйынын куруп, атамекен депутаттарына мамлекеттик каналдарда күн түнү кетип жаткан каралоо маалыматтарды кайрадан окуп берди. Маалымат жыйынын уюштурууга бийликтин эч кандай тиешеси жок деп улам мактанып жатып, жаман жайын айтам деп баарын айтат болду. Мен үстүмдө эч кандай бир саясий күчтөр жок. Ушуну аябай баса белгилегим келет. Бийлик тараптан да эч кандай күчтөр жок мени. Жол болсо ушу бир саясатчынын там куралы деген дагы нерседен алыс болгула, урматтуу журналисттер. Мен Аманбол Бабакулов коррупция боюнча соттолуп, айыбын акчалай төлөп эркиндикке чыккан Нариман Түлеевдин тарапташы болчу. Учурда такси кызматында иштеп жаткан Бабакуловго Кызылдай акчасын коротуп, дайыны жок маалымат жыйынын берүүгө эмне себеп болгону кызык. Бирок Бабакуловду жакындан тааныгандар, кимдир бирөө акчасын төлөп берсе, мындай маалымат жыйынынан жүздү уюштура берерин айтышты. Акыркы күндөрү бийлик кылмыш кылып отуруп чыккан адамдарды атамекенчилерди каралоого колдоно баштаганын эске алганда, Аманбол Бабакулов жакынкы күндөрү мамлекеттик каналдардын жылдызына айланып чыга келсе, таң калбай деле коюңуз. Марат Төлөмүшұлы, Ринат Элеманов.